Арыбаңыздар, ардактуу радио каармандар, парламент радиосунда күндүн тертинде программасы. Быйылкы жыл өзгөчө маарекелик жыл болуп жатат. Кара Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдыгына карата биздин улуу тарыхый инсандарыбызды эскерүү иш-чарасы дагы коштолуп жатат. Бүгүн Жогорку Кеңеште белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Иманалы Айдарбековдун 140 жылдыгына арналган иш-чара болуп өттү. Анын катышуучулары бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаты Чыңгыз Айдарбеков, ошондой эле 4-чү чакырылыштын Жогорку Кеңешин жетектеген төрага кезегинде белгилүү тарыхчы Зайнеден Курманов, кыргыз элинде белгилүү агартуучу болгон Гафыр Мадаминов агай студияда. Кош келдиңиздер. Бүгүнкү иш-чаранын мааниси жана чыгарылган жыйынтыкта камтылган чечимдер кандай болду, сиздерден угалы? Эми 100 жылдык мааракеде могу болуп аткан окуя 100 жыл өткөн. Кандай ойлорго келдик, кандай чечимдерди алдык, мурунку убакты, азыркы убакты карап кандай жетишкендиктер бар, итогдорду жазаш керек болуп атат да. Ошол үчүн конференция өткөзүлүп, кандай сабактар алдык, кандай кемчиликтер бар эле, кандай жол менен кетип баратабыз, кыргыз элин, мамлекетибиздин келечеги кандай болот эми деген ойдобуз. Ошон үчүн баардык мамлекеттерде ошондой өзүнчө тартип бар. 100 жылдык өткөндөн кийин эмне болду, ошону анализдеп дагы жаңы жол салышыбыз керек. Ошон үчүн биз чогулганбыз. Бүгүн 140 жыл биринчи жетекчи Кыргызстандын жаңы түзүлгөн Иманалы Айдарбековдун мааракеси болуп атат. Ошого кошулуп, ошол сабактардын тарыхтын сабактарын изилдеп айтып атабыз элге. Бүгүнкү жыйын жүрүшүндө катышып отуруп эң жакшы бир сөз эсимде калды. Мисалы биз сөзсүз түрдө өткөндөр баркталмайын, кийинкилер баркталбайт дегендей. Ошол нерседе мисалы колунан эч нерсе келбегендер өткөн чак менен эле мактана берет, келечектеги жаратмандык кандай болот деген сыяктуу пикирлер дагы айтылды да. Ушул жаатынан алганда жаратмандык жагынан өзгөчө педагогика жаатында мыкты тажрыйбасы бар Мадамин агай дагы сунушун сөз кезеги жетип айта албай калдым деп отурат. Ошондуктан сиздин пикириңизди уга кетели, кандай сунуш бермек элеңиз? Жакшы, рахмат. Алгач ушу чакырып биздин интервью сунушубузду элге жеткизейин дегениңиздер үчүн. Бүгүнкү жыйын өтө бир мазмундуу тарыхый инсандарыбызга, ошонун ичинде Иманалы Айдарбековго арналып болгону, ал жерде мына Медеткан Шеримкуловдун, Зайнеден Курманов, анан Апаз Жумагулов менен Октябрь Капалбаев жана башка белгилүү инсандарыбыздын өз ой пикирлерин айтканы жакшы болду. Ошону менен биргеликте мен дагы кече Айылдан келдим, Лейлектен келдим. Ал жерде ушул иш-чарага байланышкан илимий практикалык конференция болду Лейлекте. Мен ал жерде сыймыктанганым, ошол жерде биздин балдарыбыз ролдоштуруп көрсөтүп берди. Анан мен баяндамамда бая Лейлек сүйлүктү 24-жылы Кыргыз автономия областы түзүлгөндө кошулбай калган, Өзбекстан курамында калган эле. Мен ошол жерде баяндамамда айтып туруп, ошол жана азыр конференцияда бүгүн Зайнеден Курманов башкалар айтып кетти. Кыргызстандын чек арасыны тактоодо Иманалы Айдарбековдун, Жусуп Абдрахмановдун эмгеги жөнүндө. Ошол жерде мен ушу Айдарбеков, Жусуп Абдрахмановдун Лейлектин андан кийин 28-жылы сүйлүктүнүн Кыргызстанга кошулуусундагы ушул инсандардын эмгеги жөнүндө баяндамамды жасап келдим. Бүгүн дагы мен катышып отуруп, мен ойлоймун, быйылкы юбилей Зайнеден Курмановдон жакшы эле байкап аткан болсо керек, ушу президентибизге ушул жактан ыраазычылыкты айтыш керек.
ошол 100 жылдыкты белгилөө мындай майрам катары өтүп кетпей, жерлерде илимий конференциялар, семинарлар, инсан таануу ушундай бир иш-чаралар өтүп атат да, мындайча айтканда тарых кайрадан бир кайра иликтенүүгө, тарых илимиге чоң бир стимул берилгени бул бир өзгөчө болду деп ойлойм. Эми мен бир эки ооз сунуштарымды айтайын дедим эле, ушул учурдан пайдаланып айтып койсом, ал мына жанагы кеде ошончо алгачкы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жаңы замандагы башчысы болгон Иманалы Айдарбеков атабыздын ушу Бишкектин көчөлөрүндө аты коюлбай калгандыгы бул мына ошол сунуш түштү. Ушуну мен өтө туура деп ойлойм да. Бул бир. Экинчиси мүмкүн жаңы конуштар болобу, жаңы райондор түзүлөбү, ошолорго бир аты коюлганы бул дагы анткени анан атты коюп эле табличканы илип койбостон ошол көчөнүн башыга, ошол жерге ошол инсандардын эмгектерини кыскача тезистин түрдө болсо дагы бир. Экинчи бир сунуш дегеним, азыр балдарыбыз китеп окуш кыйын болуп калган чындыгында. Ошол үчүн мына тарыхый инсандарыбыз жөнүндө документалдуу фильмдер анча-мынча тартылып башталды. Аскар Салимбековго рахмат, ошондой бир инсандарыбыз колдоп чыгып атат. Мен бирок келиңиздер, мен сунуш бермекчи элем, көркөм фильм тартса жакшы болот эле. Художественный фильм тартып туруп, мына атайын каражатты бөлүп туруп, ошондо мектеп окуучулары, жалаң мектеп окуучулары эмес, коомчулугубуз, ата-эне, эл журттун аң сезимиге көркөм фильмди башкача көрөт экен да. Андан дагы бир сунушум, мына телевиденияда маданият, тарых каналдарыбыз бар, башка каналдарыбыз бар. Кээде мындай кээ бир передачаларды көрсөң, берүүлөрдү ойлонуп каласың. Ошого мен тарыхый инсандарыбыз жөнүндө серия тарыхый берүүлөр мындай берилсе деп ойлойм. Мисалы биздин мектепте, ошо мен өзүм 26 жыл эксперимент лаборатория мектепти жетектедим. Инсан таануу деген сабак киргизгенбиз. Инсан таануу. Ошол инсанды жана Зайнын Курманов өтө бир кымбат сөздү айтты. Мен дагы бара сүйлөсө экен деп турдум эле. За сухими словами истинное положение иногда незаметно и не видно деген маанини айтты окшойт. Мен эгер туура түшүнсөм, чындыгында деле ол кыскача автобиография мынча төрөлгөн, мындай ишти кылган, бул мазмун бериши кыйын да. Ал эми инсан таанууда ошол адамдын тагдыры, өмүрү, эмгеги, жашоосу бир ар тараптуу анын жобосуну иштеп чыкканмын, китептеримде бергенмин жана мындай. Ошол инсан таануу сабактары, тарыхый инсандарды таануу деп туруп телеберүүлөр болуп чыгып бирлар баяндарды берсе эң сонун болот деген. Экинчи, үчүнчү сунушум, мына азыр жаштарыбыз мына телефон менен гана отуруп калган. Ошол үчүн жана TikTok болобу, YouTube болобу, ошолорго жанагы инсандарыбыз жөнүндөгү берүүлөрдү жүктөп кыска мындай бир азыр эме дейт го, бир адамдан алып туруп терең алат. Ошо WhatsApp эме азыр айтам. Подкаст деген сыяктуудагын, анан ал бир вариант болсо, үчүнчү, төртүнчү варианты 2-3 минутадан азыр Z поколение ашыгыны көрбөйт да. Ошо 2-3 минуталык TikToктон үзүндүлөрдү берип туруп, башкача айтканда ошол аркылуу биздин элибиздин, жаштарыбыздын тарыхый аң сезимини өстүрбөсөк болбойт. Акыркы сөзүм, тарых илиминин баалуулугун бир көтөрүп чыгып, тарых бул чындыгында улутту улут кылып консолидация кылуучу илим да. О Соловьев, Ключевскийлердин сөзү бар. История — это наука о самопознании нации деген. Өтө улуу сөз, мына Зайынды. Ошол үчүн ушул жагдан биз бул мүмкүнчүлүктү пайдалансак эң жакшы болот. Акырында өзүнүн аталарынын жолуну жолдоп, атын алып чыгып, эң башкысы өзү дагы ошолорго тете татыктуу инсан болуп жүргөн Чыңгыз инибизге ыраазычылыкты айтамын. Ак жол болсун. Рахмат. Мынакей Мадамин агай Гапыр агай кечиркөз. Сиз айтып кеттиңиз, ошол көчөлөрдүн ысымы берилсе көчөлөргө депчи, же район, же жаңы конуштар депчи. Анан биз бүгүнкү жыйын жүрүшүндө көрдүк, ошол кыскача фильмде кала берсе Айдарбеков турган үйдү дагы тартып алышып,
жанагындай көчөдө калган үй бүлөсүнүн тагдыры жөнүндө айтылды. Мүмкүн ошол үй болгондо, баягы мисалы азыр Токтогулдун болобу же Алыкул Осмоновдун болобу үй музейлери бар да. Ошол сыяктуу сактап калуунун мүмкүнчүлүктөрү болот беле же жок беле? Чыңгыз Азаматович, сиз уласаңыз. Рахмат. Менимче бүгүн өткөрүлгөн иш-чарабыз өтө маанилүү иш-чаралардын бири болуп калды. Бул бир. Экинчиси, чындап эле быйыл тарыхый туура кадамдар ташталды. Эң биринчиси бул Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы мамлекеттүүлүктүн түптөгөн аталар жөнүндө. Анан кийин катары менен ушул негизинде бүт республикада, бүт областтарда, райондордо, мектептерде, университеттерде, жогорку окуу жайларында илимий практикалык конференциялар өттү. Көбүнчө ушул бир топ конференцияларда мен өзүм түздөн түз катышып, ошол жакта катышып аткан биздин окумуштууларыбыз, тарыхчыларыбыз өздөрүнүн пикири менен бөлүшүп, жана топтолгон тажрыйбасы менен бөлүшүп атканда, алар чындыгында бул Кара Кыргыз автономия облусу 100 жыл мурда пайда болбосо, анда биздин эгемендүү Кыргыз Республикасы пайда болбой калмак деп бардык ушундай корутундусу чыгып атат. Ошондуктан бул заманбап кыргыз мамлекеттүүлүгүбүздүн пайдабалы десек болот. Жана бүгүн ушул заманбап кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгына, анын туңгуч жетекчисинин 140 жылдыгына арналган салтанаттуу жогорку кеңештин имаратында жыйын өттү. Бул мындай маарекелүү иш-чара катары. Азыр мисалы кече күнү экономика министрлигинин 100 жылдыгы белгиленди. Буга чейин сот системасынын, мына ноябрь айында ички иштер министрлигинин, башка укук коргоо орундарын 100 жылдыгы болот. Ушул бүт кадамдар 100 жыл мурда Имал Адырбеков өзүнүн буйругу менен бекиткен болчу. Анын имараты боюнча, мүлкү боюнча бүгүн деле сөз болду. Тилекке каршы ушундай 30 жыл ичинде тийиштүү чечкимдүү кадамдар жок эле. Ушул жараян өз убагында, мына мен сымыктануу менен айткым келет, ушул жараянды өз убагында биздин экс жогорку кеңештин төрагасы Занин Карпекович баштаган. Бул жалан саясатчы катары эмес, окумуштуу тарыхчы катары баарын далилдеп берип, биздин аталарыбыздын ишмердүүлүгүнүн негизинде алардын аркасынан биздин мамлекетибиз түздү деп бир топ китептерди жасады. Ушул негизде мына аягында президенттин жарлыгы чыкты. Чындыгында өзүнчө макам пайда болду. Мамлекетибиздин түптөгөн аталар жөнүндө өзүнчө макам пайда болду. Анан кийин быйыл мисалы Жусуп Абдрахмановго урматтуу президент Кыргыз Республикасынын баатыры наамы берди. Бүгүн Медкан Шеримкулович дагы ушул 5 кишиден Орозбеков биздин атабызга бул деле наамы бериш керек деп сунуш киргизип атат. Менимче ушул 5-өнү тең алар өтө атактуу чыган, даңкы таш жараган инсандар болгон. Ошон үчүн макам болду, президент кол койду. Эми кийинки кадам катары менимче баардыгына тең Кыргыз Республикасынын эл баатыры наамы берилсе, бул туура кадамдар болмок. Бирок бул жагынан сөзсүз түрдө жогорку кеңеш эмес, Кыргыз Республикасынын президенти өзү карайт. Бирок менимче бул өзөктүү сунуш. Анан кийин мүлк боюнча, үй боюнча 1937 жылы өкүм чыкты. Ушул өкүм сот системасынын эмес. 3 киши 20 миңден ашык биздин жарандарыбыздын тагдыры чечти. 3 киши. Эч кандай без суда и следствия ушундай жараян болду. Алар атылыш керек деп ушундай бүтүмгө чыгышты. Алардын арасында биздин атактуу инсандарыбыз Имал Адырбеков болгон. Ушул чечимде бүт болгон мүлктү улутташтырыш керек деп ушундай чечимге чыгышты. 1956 жылы акталды.
ушул биздин белгилүү инсандарыбыз реабилитацияланды. Бирок кээ бир үй бүлөлөрүнө алынган буга чейин алдырынган үйлөрү жана мүлктү кайтарып беришти. Имал Айдарбековдун үй бүлөсүнө эч нерсе берген жок. Биздин максатыбыз азыркы турган ушул ал жашап аткан үйдү биз туңгуч жетекчисинин борбор түзөйүн деп атабыз. Менин мындай энсөмдө ушул имаратты, мисалы бизде азыр Фрунзе үй турат, музей турат, саркофагты түзүп, үйдө жакта ошол мезгилде болгон окуяларды чагылдырып, бүт окаттарды жагыштырып, өзүнчө тарыхый музей болду. 2-3 катта. Куду ушундай сыяктуу кеңсе имаратты бул биринчи туңгуч жетекчисинин маданият, тарых, руху жагынан борбор болсун деп, 2-3, 4 кабат канча болсо да биз тарыхчылар үчүн тийиштүү жакшы шарттар түзөйүн деп атабыз. Жалан мисалы Имал Айдарбек жөнүндө эмес, бүт ушул мамлекетибизди түптөлүшүндө катышып аткан инсандарга арналган музей түзүшүбүз керек, маалымат жеткиришибиз керек, сырттан келе турган туристтерге тийиштүү маалымат жеткиликтүү болуш үчүн биз ошол жакта жакшы мындай ылайыкташтырып маалыматты жеткирсе болот. Ушул максат менен биз өкмөткө кайрылдык. Мына бүгүн апам фонддун төрайымы президентке кайрылдым деп маалымат берди. Ошондуктан бул маселе оң жагынан чечилет деп мен терең ишенем. Мындан тышкары бүт биздин аталарыбыздын атындагы көчөлөрү бар. Иман Айдарбеков анын аркасынан ушул борбор калабыз Ташкенттен Бишкекке көчүрүлүп, бирок берде көчө жок. Ушул жагынан тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтириш үчүн эгер маселе быйыл жакын арада чечилсе, бул максатка ылайыктуу болот деп мен ойдомун. Мындан тышкары жакын арада азыр мен өкмөткө рахмат айткым келет. Алар өздөрүнүн демилгеси негизинде бүт макулдашууну алып барып, жакын арада жогорку кеңешке киргизейин деп атат. Мен атайын ушуну жыйында айткан жокмун, себеби жараян кетип атат. Жакын арада жогорку кеңешке киргизип, Байтик айыл өкмөтүндөгү кайырма айылы бар. Ушул кайырма айылынын тургундары өздөрүнүн демилгеси менен өкмөткө кайрылышат. Биздин айылыбызга өзүнчө бөлөк макам берилсин. Плюс ушул айылга Имал Айдарбеков атындагы ысымы ыйгарылсын деп. Ушул катары менен быйыл бул маселелер чечилсе, менимче аябай маанилүү кадамдар, чечкимдүү кадамдар болмок. И жана менимче ушул 5 биздин мамлекеттүүлүгүнүн түптөгөн аталарга арналган эстеликтин композициясы орнотулса, менимче бул тарыхта из калтыра турган кадам болмок. Жана биздин кийинки урпактарыбызга, муундарга бул өрнөк болгон адамдардын сабагы катары күн сайын мындай көзмө көз мындай көрүнө турган нерсе катары болмок. Рахмат. Мына бүгүнкү баяндама жүрүшүндө дагы белгиленип кеткендей, Америка Кошмо Штаттарында негизги 7 инсандын өзүнчө бир макамга ээ болушу бул 200 жылдан кийин кабыл алынды деп айтылды. Ал эми Кыргызстан бул жагынан алдыга озуп чыкты окшойт. 100 жыл ичинде ушундай 5 атанын ысымын атап отурат дегенде, сиздердин атайын убактыңыздарды бөлүп келип көрүп берген бүгүнкү негизги илимий практикалык конференциянын дагы маанисин угармандар үчүн ачыктап бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирели. Урматтуу радиочулар, сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышы Кара Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгы, анын ичинде анын биринчи жетекчиси болгон Иманал Айдарбековдун 140 жылдык мааракесине арналган чыгарылышты уктуңуздар. Студиянын меймандары Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын төрагасы болгон Заниден Курманов, ошондой эле белгилүү агартуучу Гапыр Мадаминов агайды жана Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбековду жолуктура алдыңыздар. Саламатта болуңуздар.